Бүгін Қырғызстанда ай шаруа қызметкерлерінің кешкі майрам белгіленіп жатады. Соға байланысты мына аграрлық университетте біз шақан көргөзмө уюштурдук да, ошо өзүбүздүн өндүргөн, мен иштешип аткан ай чарба өсүмдүктөрүнүн жыйынтыгын чыгарып, ошолордун жакшы үлгүлөрүн алып келип элге тартуулап атабыз. Мына бизде ай чарба өсүмдүктөрүнүн экспертизалык департаменти өзүнүн жазалган иштерин көрсөтүп, Казакстан Артисбековичке да, министрге да, вице-премьерге да тартуулап сунуштадык. Кылган ишибиздин жыйынтыгын, жылдык жыйынтыгын бир отчет бергендей эле болуп калдык. Анткени бизде биринчилерден болуп Кыргызстанда, Кыргызстан тарыхынан айтып коеюн, таттуу картошканы алып келип айдаганбыз. Ошол үрөнгө калтырып, азыр 2,5 тоннадай үрөнүбүз бар. Анткени бул таттуу картошка батат деп коет. Бататтуу бул жанагы диабет менен ооругандар бирден-бир номер биринчи тамагына кирет. Ошол үчүн биз Кыргызстандан муну көбөйтөлү деп атабыз да. Буюрда бул кореялык өзүбүздүн партнерлер менен аны көбөйтүп экспортко чыгарабыз деген максатыбыз бар. Азыр мына көрсөтүп да койсоң болобу. Мына мисалы үчүн батат. Бул батат Кыргызстанда биринчи жолу жүрүп атат да, мына картошка менен, чоң картошка менен салыштырып көрсөңөр экөө. Экөө так картошка деп аталат, бирөөдө обычный биздин картошка, кадимки биз жеп аткан, ал эми бул картошканын крахмалы 13%га чейин жетет да, сахар да бар. Ошон үчүн батат мунун сахары жанагы кант немес сахары да фруктада болот. Ошон үчүн биздин сахарный диабеттерге абдан жакшы пайдалуу нерсе да. Ошон үчүн бул маселени биз Кыргызстанда биринчилерден болуп, азыр алып келип көбөйтүп элге сунуштап атабыз. Андан тышкары мына бул жерде айтып коеюн, мына Талас областындагы төгүрсак маселесин чечүү боюнча, ошонун үрөндүрүн чечүү боюнча биз биринчи болуп Кыргызстанда төгүрсак үрөнүн чарбасын ачтык. Ага Турциядан ар кандай 6-7 сортун алып келип мына элге тартуулаганбыз. Ошонун ичинен азыр эң бир элге алынган Нирвана деген сорту мына моундай болуп түгүп алат экен. Абдан түшүмдүүлүгү жогору. Ошол үчүн негизи мына дүйнөлүк ИСТА деген мекеме бар. Үрөндөрдү сертификациялоо боюнча ошолордун аккредитация өткөн өзүбүздүн лабораториябыз бар. Ошолордун лабораториянын ишин көрсөтүп, мына аны да бул жерге алып келип көрсөтүп, биз ошо дүйнөлүк деңгээлде сертификат бере алабыз. Көгүлтүр сары сертификат деп коет. Ошол сертификаттарга даярдангандан обрадоваться. Андан тышкары мына дан эгиндери боюнча айтып кеткен дан эгинен баардык сортторун, карадан, буудайды, кармоюнда, астасында, жуушагында, катуунда биз жанагы сортсыноодон өткөрүп элге сунуштайбыз да. Биздин сыноодон өткөндөн кийин мамлекеттик реестрге киргизип, андан ары дыйкандарга, үрөн чарбаларга кетет. Биз аны гана эмес, мына ушул биз өзүбүздүн дан эгиндеринен өзүбүз толук химиялык составын аныктайбыз. Бышырыкты көрөбүз. Мына могу жерде көрүп турат. Кайсы дандан, кайсы сортунан кандай нам бышырыкты өсүшүнүн сапатына чейин аныктайбыз. Бышырыктуу аларды алып келип көргөзмөгө койдук. Оғыз тийгиздик алардын ар биринин сорттон жазылган, мундан жазылган нан да сунушталды да. Андан эми айтып берсе эме көп дегенде бул жерде азыр ушу эл алып кетти. Бадамдыкы да бар болчу, жаңгактыкы да бар болчу, аны да көрсөттүк. Алманы, мына айваны көрсөттүк. Үгөрү, мына эме Ашкабак айтканда. Ашкабак жөнүндө информация бересиз? Аябай чоң экен. Бизде генетикалык банк бар да, өсүмдүктөр. Ошондо биз Кыргызстанда мурдата 20-30 эмес, 50-60 жыл мурда пайдаланып аткан сортторду сактап, анан азыр ошону бир аздан ошону Ашкабакты өзүбүздүн помидордун сортторун азыр кайра калыптандырып атабыз да. Мына могу биздин местный сорт Ашкабак. Бурана деп койдук. Токмокто өстүрүлгөн, ошон үчүн атын Бурана деген ат койдук. Бул эми эң чоң эмес, бул 30 килограмм салмагы. Мындан да чоңдору бар. Бирок алар биздин жеңил машинага батпагандыктан алып келүүгө мүмкүн болгон жок.
Mına o жерде mına өзгөрүп алманын түрлөрү, айванын түрлөрү, булар биздин сорт сыноо тилкелеринден бүт сыноодон өтүшөт да. Баягы коллекциялык питомник коебуз. Ошолардын сорттору буга Өзбекстандан башка мамлекеттерден келгендерде ошонун сортторун сактап калуу, генетикалык баалуулуктарын сактап калуу боюнча өзүнчө питомниктер турат. Питомниктер 20-30-50 жылга чейин сакталат да, анан кийин баягы жаңы сорт чыгарарда биздин селекциялар пайдаланышына мүмкүнчүлүк түзүп берип атабыз. Нарық тараптагылар боюнча да маалымат бере аласызбы? Бул жерде бул жерде биздин той чай институты, мал чарба институтунун иштери боюнча бул жерде мына жүндү негизги башка породалар тууралуу жакшы дүнөлүк коллекциянын породаларын алып келген букалардын ошолордун алынган төлдөрү, ошолордун алынган кийинки поколениялар тууралуу выставка коюлган могул жерде. Анан бул жерде эми азыркы жаңы технологияларда пайдаланууга берилип атат да. Буларда жанагыдай жаңы жашалма оруктандыруу маселеси да колго алынып, азыркы эмелери, инструменттери азыркында. Бул жанагы мурдтарды каражаттарды сактап алыш үчүн көпкө чейин сактоого мүмкүнчүлүк берет. Ошон үчүн бул жерде азыркы күндө ошол мынау зайыт балық мал чарбасы департаментинин кылган иштери ушулар менен алектеп да буга элге сунуштайт. Андан ары кетсек, бул жерде биздин кайры иштетүү тармагы коюлган мына Чабрец компаниясы кайры иштетүү колбасалардан баштап сүт азыктарына чейин чыгарат. Элдин баары чаңгы компанияны таанып калган. Ошон үчүн биздин чоң супермаркеттерде булар сатылып турат. Ал эми дайрадан урола, бул баягы дан азыктарынан, ундардан камыр, макарон, башка жайма, сүчөтай сыяктуу мынау продукциялар чыгарат. Бул дагы элдин баарына жатат жагып азыр. Ары мына кыргыздын дегенин ушул сүчөтай болсун, жаймасы ар кандай варианты. 3 курусту, 4 курусту, ужуну макарон сыяктуу кезилгенге чейин. Эми сонун компанияда болсо, бул жашча жемиштер кайры иштетүү иш алып барат. Мына сиздер айткандай кетчупу бар, икразы бар, баклажаны бар, кабачковый икра, баягы кинода айткандай заморский икралардан, туздалган консервация болгондор, бадыраңы, канампири, томаты, сладкий компотторуна чейин, ширезине чейин коюлгандар да. Эми биздин баягы Кыргызстанда жасалгандай брендтер чыгатып, баары азыр күндө элге тартуулар. Ал эми мына тойгоз компаниянын баарыңыздар билесиздер. Баягы эт азыктардын кайры иштетүүнү алдыңкы мындай деңгээлдеги күндө калаалында чыгарып атат, башкасында чыгарып атат, эт азыктарын кайры иштетүү боюнча да. Эми бул дагы жанагы Ремарк компаниясы экен, булардын баары Кыргызстандан чыккандар. Лимон соусу, консервацияланган ачуу канампир. Огонек деген таттуу помела сыяктуу. Бирок огонек канампирлердин башка айча бөлүктөрүн консервациялоо боюнча адисте иштелген. Бул жерде дагы консерва боюнча да көбү сояны консервация компания экен. Эми бул элдин баары рамела, шоколадынан баштап. Бунун баары ушу азыркы күндө биздин көргөзмөгө коюлган. Бул эми бал болсо керек. Бал. Кайры иштетип мындай упаковка импорт Кытайга да экспортко кетип атат. Тяньшан продукцияларын эми Алпашинский
Bal деген бренд менен. Bu elbis bunu жақсы tanıtқан, biz емес Қытайларда tanıtқан. Bu olsa bayağı bor-borluk arak zavodun, arak zavodun produksiyalar koyuldu. Siz instrumenттер жөнүндө да айтып берсеңиз. Могулар. Aynen. Bunlar eme baydıysan ilk hazırlanıp olsa gerek sizden bizim ayetlerimizin görün hayır işletmede olgun emelerinin orular karnı Cenab-ı bir yetilerdi menin abrabotka faydalanırsam dronlarını faydalanırım. Darıza çarşıyordu, pestisit çarşıyordu, girbitit çarşıyordu. Dünyanın teknolojileri Kırgızistan'da faydalanırdı. Azıktığında buna özümüzde görüntüsü. Bunları faydalanırken azıktığında bizim ait serverinde dikkanlar faydalanırken dronlar, bunlar darı çakar. Darın arganda pestisitleri çakar. Ziyankeşlerge karşı abroğuttu, orulara karşı abroğuttu. Mo drone qancha litr suvni darini ko'tara oladi ekan osmonga uchganda? 10 litr degan bo'lsa, men hozir to'g'ri aytaman, men 10 litrga rashtimni cho'g'raqdan. Bir gektarda bir uchganda darlasa kerak, men buni to'g'ri aytib o'tgan. Biroq hozirgi kunda buni praktikada ko'p qo'llanilmoqda. Antkeni bayağı buğdaylardagi boshqalarda abroluklar darı chashganda sevilib ketmaydi, ziyanı ko'paydi. O'sha sebepten qimmatini qarabotsa bayağı aldık texnologiyani ko'rg'ochgan, shu foydalangan ekanlar buni foydalanadi. Hozirgi kunda praktikada 2 yil bo'lib qoldi. Bardıq yerda tushlikda, kundukda buni foydalanadi. Bo'lsa bizim veterinar preparatlar aycharba Molar boyunca bir size informasiya berip qo'yasiz. Bular emne olgan emeler. Bizdeki biz olsa adisiyat var. Biz olsa Rossiya, Belarus'dan darılarda taşıp geliriz. Ofitsialный distribütör uygarım. Bizden az portfeliste 284 tonda aşık darılar var. Bizden darılarız periferiyaga şeyin alып барабыз, чтобы цены контролировать. Хорошо? Bu karantin departamenti, genelde Kırgızistan'a girip atkan ösümlüklerin, köçöklerin, başka produksiyalarda karantin fitosanitarda alakal tekşirtlanan kirlilikte bu yerine fumigasyonlu aparatlarda bunu da emelerde atan ortalar iyi altlarından abrabotkılıkta karantin'den ziyanlı emelin organizmasını tazalayıp sana yine kriz bunlar ne gibi? Bu aparatları koyulgan fumigasyon aparatlar bunda çatırsa darı saçılmış aparatta da bunu kol ağzını alıp tutturlar. Düzenlerlerde olur. Acaba o bir zaman organikalık borbordun aparatları mı? Trasadiermin başkaları organikalık biyologin, trasadiermin alt yıkıdan bunlar bayağı bizden ayçar bölüşünün ziyankeşleriminin biyologiyalik metodmen görüşüdür. Biyologiyalik. Bunlar koyuyor. Bunlar kimyanı faydalanmay, taza produkt salgınga buna şu departament aparatları faydalanır. Mevcut var türlü instalat. Şu ma'lumot berganinizga cho'ng rahmat sizga.